Эмне үчүн Европа, АКШ жана Россия бизди тааныбай, ар кандай түрдөгү каржылык жардамдарын токтотуп жатышат жана мындай кырдаалдан кантип чыгууга болот деген суроолор бериле баштады. Буга бир катар себептер бар жана андан чыгуунун жолдору дагы бар. Дүйнөдөгү алдыңкы маалымат каражаттарынын бири New York Times жаңы өкмөт кылмыштуулукка байланыштуу деп жазган. Демек, бүткүл демократиялык дүйнө ушундай ойдо. Жакында биз жана биздин өкмөт мунун тескерисин далилдешибиз керек болот. Биздин тышкы өнөктөштөр бийлик конституцияны өзгөртүү процессин өз алдынча баштап, аны жабык форматта жасап жатат деп кооптонушууда. Конституцияны өзгөртүү каалоосу менин оюмча анчалык деле чоң көйгөй эмес. Маселе башкада. Эгер конституцияны өзгөртүүнү кааласак, анда биз милдеттүү түрдө коомдун, саясий оппозициянын жана эксперттердин катышуусу менен ачык кылуубуз керек. Бүткүл дүйнө бизге каршы болгон учурда бардык маанилүү саясий чечимдерди кабыл алуу мүмкүн болушунча ачык жана айкын болушу керек. Айрыкча маселе БШКга, резонанс жараткан коррупциялык иштерге, саясий оппоненттерге жана маанилүү дайындоолорго байланыштуу болгондо. Бешинчиси, жаңы өкмөт көбүрөөк сигналдарды берип, алар цивилизациялуу дүйнөнүн бир бөлүгү экендигин жана боло тургандыгын, биздин өкмөт адамдыктарынын жана эркиндикти коргой тургандыгын иш жүзүндө көрсөтүшү керек. Биз тарыхыбызда бир топ татаал мезгилдерди кабылдык. Бирок цивилизациялуу дүйнөнүн эрежелерин кармансак, анда бул кырдаалдан тез эле чыгып кете алабыз.